Саламатсыздарбы гүл сүйүүчүлөр. Бүгүн мына гортензия жөнүндө сөз болсун. Көпчүлүгүбүздүн гортензияларыбыз мына ушундай болуп саргайып, хлороз деп коет. Мына ошо хлороз менен ооруп жатат да. Сиздерде да ушундай болуп жатабы? Анткени жамгыр тынбай жаап жатат. Жамгыр канчалык суусун көп болсо ошончолук микроэлементтерди жууп кетип атат да. Анан топуракта кислотность жетпей жатат. Гортензия кислый топуракты жакшы көрөт. Бирок бул метелчатый гортензиялар крупнолистный гортензияларга караганда кислотностьту азыраак талап кылат. Ошентсе дагы буларга кислотный топурагын кислый кылыш үчүн жок дегенде, кислый топуракка отургузбасак дагы жок дегенде буларга сера беришибиз керек. Сера кандай болот десеңиздер, сера мына ушундай болот. Серада эмне деп турат караңыздарчы, бул жерде мындай сары майда тоголок топуракты кислый кылып берет. Ысык суукка туруктуу кылат. Анан микроэлементтерди деги эле витаминдердин сиңишин жакшы кылат деп турат да. Анан бул жерде урожайды дагы деги эле өсүмдүктүн иммунитетин көтөрөт деп турат. Мына ушул серадан мындай сары майда тоголокчолор гранулда. Мына ушундан ар бир түпкө мен бир кашыктан топурагына себелеп, анан аралаштырып чыктым топуракка. Аралаштырып чыктым. Жамгыр менен кошо сугарган сайын ал эрип кичинеден топуракты кислый кылып берет. Эгер гортензия жаңы отургузуп жаткан болсоңуздар, анда андан да жакшы. Топурагына отургуза турган топурактын алдына дагы, үстүнө дагы ушул серадан аралаштырып койсоңуздар. Анан бул медленно эрийт да. Жаа эриген үчүн ушундай кислый среданы берип турат. Ал эми кислый топуракка отургузсак, албетте эле жуулуп, кислотности жок болуп кетет. Анан бул хлорозду кантип жок кылдым? Бул хлорозду буга окшогон жөнөкөй эле мына карасаңыздар, хелат деп турат. Хелат деген эмне? Жакшы сиңирүүчү хелатный формада коет, деги эле витаминдердин баарын жакшы сиңет депчи. Мына ошол хелатный формадагы мына ушул витаминдерди куйдум. Буларга эмне жетишпейт? Көбүнчө кальций жетишпегенде башкача ооруйт, башкача мындай жылкалары башкача болуп калат. Магний жетишпегенде дагы, железо жетишпегенде дагы түрлүү болуп ооруйт да. Анан биз билбейбиз да кайсынысы жетишпей атканын, чынын ачыгын билбегенден кийин анда мындай эле комплексный эле алып куюп койгон жакшы. Бул жерде мисалы караңыздар, железода мед, цинк, марганец, кальций, бор, молибден баардыгы бар да мындачы. Ошон үчүн лучше ушундай эле баардыгы бар нерсени алып куюп койгонубуз жакшы да. Точно биз железо жетпей атабы же магний жетпей атабы билбейбиз да. Буну билишет, агрономдор жакшы билишет. Бизге окшогон жөнөкөй любительдерге билбегендиктен ушундай эле алып куюп койгонубуз жакшы. Анан мына меники өзүнө келе баштады. Бул камерадан жакшы көрүнбөй жатат. Мындай болуп, жапжашыл болуп, жашынакай болуп өзүнө келип калды. Мурда мындай болуп, жазында саргайып жатты эле. Жамгыр аябай жаагандыктан дагы болушу мүмкүн, мынтип саргайып кетет. Анткени баардык минералдарды жууп кетет да суу. Анан буга жетпей ушинтип калат. Мына менде мындай да гортензиялар бар. Булар дагы жашылданып келе жатат. Сапсары болуп кетти эле. Дагы жакшы жашылданып келе жатат. Өсүшү жакшы. Сонун. Мына караңыздар, жашылданып сонун болуп келе жатат. Эмне куйдум? Мына буга мындай азык куйдум. Азык жетпей жатат буларгачы. Ошон үчүн да ушундай болуп жатат. Көрдүңүздөрбү? Сераны буларга дагы бердим. Анан деги эле гортензиялар кандай жерде өсөт, күндөбү, көлөкөдөбү десеңиздер, негизи гортензиялар сууну жакшы көрөт.
дайыма топурагы нымдуу болуп турганды жакшы көрөт. Эгер суу жетпесе эле кебетелери келишип эле минтип эле шөлдүрөп эле суу саганы билинип калат да. Андыктан дайыма сугарып туруңуздар. Анан жарым көлөкө болсо андан жакшы. Күндө деле сонун өсөт, бирок дайыма суу берип турушуңуздар керек. Бирок күндө гүлү булар гүлдөйт да, мондай балтайган шапка болуп гүлдөшөт. Чоң метелчатый болгондуктан мындай шыпыргыдай болуп өйдө да болуп өсөт гүлдөрү. Анан гүлүн көтөрө албай алгыча гүлдөйт. Анан күндөн ошол гүл бат эле күн күйгүзбөйт да. Ошондуктан дагы жарым көлөкө болгон жакшыраак. Совсем көлөкө жерде булар гүлдөбөй да коет таптакыр. Менде жаңылык ушуларды кантип көбөйттүм көргөзүп берейин. Балдары кандай болуп калды. Мынакей, мен былтыр көбөйткөм, булар 1 жылдык болуп калды. Vanilla Fries деген сорттон ушундай кылып көбөйтүп алдым. Ал эле эмес, Annabelle Pink'терди да көбөйттүм. Алар сатылып кетти. Булар сонун болуп өсүп жатат, мына ушундай болуп. Караңыздар. Ооба, булар дагы быйыл ооруду. Быйыл деги эле жамгыр көп жаап койду. Жамгырлуу жыл болот окшойт. Анан сары болуп булар дагы ооруду. Андан кийин жашыл болуп куйгандан кийин өзүнө келип калды. Азыр мен да бул азыкты куям. Азыр да койгон жатам. Бул азыкты эмне дейт? Куйганда дагы бул пакетти 5 бөлүп куйсак болот экен. Өзү 5 эле грамм экен. Ошентсе дагы 2 грамм же 1 граммдан 10 литр сууга койгула дейт да. Мынакей, карасаңыздар. Анан ошондо дагы 14 күндө бир куйгула же 21 күндө бир куйгула дейт да. Значит, бул бирке пакет бизге аябай көпкө жетет экен да. Мен азыр баардыгын ачылап ошону куюп чыгам. Мына бул гортензия көбөйтүү аябай эле оңой эле экен. Мурда көбөйтүп деле көргөн эмесмин, былтыр баштадым көбөйтүп. Мисалы мындай таптакыр катып калган эмес, мындай полу одресневевший деп коет, мындай жаңы катып бараткан. Мисалы бул жерден кырксак, минтип кыркып эле, анан парниковый эффект кылып, парник кылып бир аз күнгө эмес, көлөкө жерге кармасак эле жакшынакай болуп тамыр чыгып, жакшынакай болуп эле өсүп берет экен. Булардын эч кандай капризи жок. Болгону гана ошо саргайганы, азык жетишпегени. Мынакей, караңыздар, сонун болуп өсүп калды. Булга 1 жыл болуп калды. Караңыздар, тамырлары уже жерге түшүп кетиптир. Сонун. Андыктан ушинтип эле гортензияларыбызды көбөйтүп алсак болот экен. Ушинтип эле гортензияларыбызды эч капа болбой лечение кылып алсак болот экен. Мына ушундай эле былтыр алып келип отургузган, бул жерге фантом дегенди отургузган. Паспорту каякта жүрөт? Граффит экен. Граффити сонун болуп эле чак жайган күндө өсүп жатат. Бирок эмки жылы которомго деген ойдо болуп жатам. Сонун. Бул жагынан да аябай пышный болуп өстү эле. Мен кыркып, бул жагын көбөйтүп койдум. Бул жагындагы деле шактары жетишет. Өтө эле ашыкча саксайганын деле кереги жок, анда башка побегдери слабый болуп калат да. Анан бул жерде дагы карлик бар. Карлик сорту бар. Эмне деген эле? Атын унутуп калбадым. Мынакей. Little Fresca экен. Little Fresca. Мына ушундай карлик сорту дагы бар. Анан дагы бирөө бар эле. Ал жаздан чыкпай калды. Былтыр эле сатып алдым эле. Карасаңыздар. Little Lime экен, бул жаздан чыкпай калды. Мейли. Зато мунусу өсүп берсе мейли. Мындай граффити деген сорту дагы сонун болуп чак жайган күндө өсүп жатат. Андыктан гортензияны коркпой алып өстүрүңүздөр. Сонун болуп эле өсүп берет. Булардын эч кандай капризи деле жок. Болгону ошо кислотносту, хлорозду лечить турушубуз керек. Кислотностун топуракты берип турсак эле, анан хлорозду лечить алсак эле бизге сонун болуп өсүп берет. Мынакей ушундай мен гортензия жөнүндө
ушуларды айткым келди. Эгер маалымат пайдалуу болгон болсо лайк баса кетиңиздер. Сиздер менен Астра болдум. Сиздердин дагы гортензияларыңыздар бажырайып өсүп, башын көтөрө албай калгынча сонун болуп гүлдөп берсин. Саламатта калыңыздар.